Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы буюмду соода кылууда береке болушу тууралуу айтканбы дейт. Негизинен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тижараттын баардыгы эле береке бар, тижарат жакшы нерсе деген хадистерде Пайгамбар айткан. Соода боюнча сабактын башында айтканбыз. Ат-тажиру судукул амин ма'ан набийин ва сиддиқин ва шухада. Аманаткөй, чынчыл соодагер пайгамбарлар, шахидтер менен чогуу болот деген. Баары эле жайыз. Пайгамбарыбыздын доорунда сахабалар дыйкандары болгон, соодагерлери болгон, атыр менен соода кылгандар болгон, тамак аш менен соода кылгандар менен болгон, кийим кечек менен болгон, бүт баары жайыз. Негизинен адамдардын муктаждыгы болгон нерсени соода кылганда береке бар. Бирок элди ойлоп, өзүнүн байлыгы эмес, элдин кызматы ошого акы алдам деп иштесе, Алла береке берет.